Биз бүгүн кыялдар картасын жасамакчыбыз. Кыялдар картасы эмне үчүн керек? Кыялдар картасын негизи ошо жаңы жылдын алдында жасаган аябай жакшы. Анткени жаңы жылда биз кийинки жылга план коебуз, максат коебуз. Ошол максаттарыбызга жетүү үчүн ушул кыялдар картасын колдонсок болот. Бул кыялдар картасын жасоо менен жанагы мен айтып кеткендей, алдыга койгон максатыңарды тезирээк ишке ашуусуна жардам бере турган бул карта. Бүгүнкү биздин кыялдар картабызга көрө болуңуздар. Бул жакта биздин негизи 9 сферабыз бар. Ошол 9 сферага тиешелүү ушундай чаптала турган сүрөттөр бар. Ушул сүрөттөрдүн жардамы менен биз өзүбүздүн жашообуздагы 9 сферага көңүлүбүздү буруп, кайсыл сферабызды кандай деңгээлге көтөргүбүз келип жаткандыгын белгилеп бул жерге жазабыз. Мисалы, байлык жана бардарчылыкты ала турган болсок, бул жакта мына үй, акча, машина кандайын сиз каалай турган болсоңуз, ушул жактагы сүрөттөрдөн алып, бул жактан ушул мына байлык жана бардарчылык деген сфераны толтурасыздар. Байлык сферасына биз өзүбүздүн каалаган, өзүбүзгө жаккан үйдү тандап, жана өзүбүзгө жаккан машинаны тандап, бул жакка азыр чаптайбыз. Анан бул жерде айтып кете турган нерсе, бул жакта «Я и моё здоровье и красота» деген жер бар. Ушул жакка эң негизгиси ортосуна өзүңүздүн сүрөтүңүздөрдү чаптап алышыңыздар керек. Анткени бул жактагы картадагы эң маанилүү адам бул сизсиз. Ким картаны жазап жата турган болсо, эгерде сиз өзүңүзгө болсо, өзүңүздүкүн, кызыңызга болсо, кызыңыздыкын ким жазаса, ошол өзүнүн бул жакка сүрөтүн чыгарып туруп, ортосуна чаптап коюшу керек сөзсүз түрдө. Андан кийин калган сфераларын толтура берсе болот. Анда эмесе биздин жаңы жылга карата кыялдар картасы дайым болду. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн кыялдар картаңыздарды жазап, кийинки жылгабы же болбосо кийинки 5 жылга максаттарыңыздарды коюп, кыялдарыңыздарды ишке ашырыңыздар.